Соңку мезгилде Кыргызстанда туаса кемтиги менен төрөлгөн балдар көбөйүүдө. Мындай ордун түрлөрүнө кулагы жок төрөлүү, кабыргалардын жетишпестиги, ичегилердин түйүлгөн түрүндө болушу, көтөн чучугу туюк төрөлүү, көкүрөк сөөгүнүн чыгып же кирип кетиши, тубаса кыйшык колдуулук, жаттыны жок төрөлүү, ички органдардын шишиги менен төрөлүү, бир буту кыскартуулуу жана башкалар бар. Басымдуусу жүрөк, мээ, ичеги карын, сөөк кемтиги сыяктуу оорулар. Мээси жок, башынын жарымы бар, путту колдору кыска, тили жок, ушундай өтө оор акыбалдагы балдар төрөлүп калып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул энелерибиздин акыбалдары, ден соолуктары өтө начарлап баратат. Тез татымдарды жешет, газ бар напитокторду ичишет. Даже ошо жаш келиндер ушу мындай анча кулак салышпайт да, келип кадимкидей эле ошолорду заказ кылып алышат. Ушул жерде деле ошол биз татымдарды алып жешет да. Анан таң калам, ушу өзүңөрдүн балдарыңарга өзүңөр эметпесеңер десем, эчтеке болбойт, биз интернеттен окудук деп коет. Эми бул жаштар ушундай мындай эми көз карашта экен да. Жалал Абад облустук балдар клиникалык ооруканасы акыркы 5 жылда туаса кемтиги менен төрөлгөн балдардын статистикасы өсүп жатканына байкоо жүргүзүүдө. Мурда айына 2-3 балага операция жасалса, бүгүнкү күндө алардын саны ондоп саналат. Ичегеси өтө узун болуп төрөлүп калгандар бар. Же болбосо ашказандан ылдый жагында ичеге уже өспөй калган балдар төрөлөт. Атрезия полный. Ошол буту кыйшык, буту неме болуп, майып болуп төрөлгөндөр болот. Касалапыз деп. Ошол балдар боюнча операция болот бизде. Негизи ушулардын баары кичинекей кезинде, ушу бөбөк кезинде, нарисе кезинде операция жасаса мындай калыпка келип кетеби же ушундай жолго коюлбагандар да барбы? Жок, балдарды канчалык эртерээк диагностика коюп, диагноз коюп нетсе ошол жакшы. Бизде эми диагноз коюлгандан кийин 3 сааттан операция болот балдар. Учурда Жалал Абад облустук төрөт үйүндө жаңы төрөлгөн 90 бала жатса, анын ичинен 19 ымыркай жандандыруу бөлүмүндө. Алар тубаса кемтиги бар ара төрөлгөн балдар. Тилекке каршы мында кемтиктердин өтө оор формасы менен жаткан наристелер да бар. Дарыгерлер мунун себептерин азыркы экология, тамак-аш сапаты жана болочок эненин ден соолугуна байланыштырышат. Өпкө менен ашказандын ортосунда тешикче болгон. Буну ошол 4 күнгө чейин скрининг жүргүзсө, бул коюлмак бул эме диагноз. Тилекке каршы бул скрининг өткөрүлбөгөн, ата-энеси дагы мындай неметпеген, мындай маани берип текшерилбеген. Анан ошол балабыз оор окалда жатат, Кудайга шүгүр бүгүн 13-чү суткада жатат. Эми муну биз операция боло турган хирургдарга которуп беришибиз керек. Колунан келишинче аппаратураларын жаңылап, Жалал Абад областына дагы көбүрөөк көңүл бурулуп каралса деп сунуш киргизет элем да. Биздин региондо аябай көп болуп атат да, ушундайчы. Бишкекке барайлы десек, ал жака шартыбыз туура келбейт. Бала чакабыз бар үйдө. Ошто деле бардык. Бишкекке жаңы ачылыптыр деп уктук. Ал жактарды сүрүштүрүп көрдүк. Азыркы учурда аябай жакшы карашып атат. Бул жайда дарыгерлер ара төрөлгөн балдардын жашап кетүүсү үчүн күрөшөт. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар 1 жумадан кийин дал ушул жайга которулат. Ара төрөлгөн балдар бөлүм башчысы Айгүл Мырзабекова ооруканада иштеген 30 жылдан ашык убакытта туаса жүрөк оорусу менен төрөлгөндөр кескин өсүп кеткенине тынчсызданып, бул дарттан 2 бала чарчап калганын өкүнүү менен билдирди. Сложный порок менен балдар чарчады. Ушундай порокторду биз перенаправление кылып бул жерде төрөбөстөн Жалал Абад областында третичный уровеньде төрөш керек мындай балдарчы. Сразу операцияга подлежит этиш керек. Азыр канча бала жатат ушунда? Азыр бүгүнкү күндө 21 бала биздин отделениеде, өзү биздин отделение 10 орунга эме алынган. Так азыр бүгүнкү учурда 21 оорулуу бала жатат. Майыптыгы бар балдар Жалал Абадта эң көп. Андан кийин Ош жана Чүй облустарына туура келет. Ал эми 1 жашка чейинки ымыркайлар арасында өлүм көрсөткүчү Нарында, Баткенде, Бишкек жана Ош шаарында өскөн. Статистика комитетинин маалыматында республикада орточо эсеп менен жыл сайын дээрлик 4000 балага биринчи жолу майыптык макамы берилет. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.